Бүгүн 23-августта Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча өткөн онлайн аукциондун жыйынтыгында кытайлык Shenzhen Sanwen компаниясы алдыга чыкты. Кытайлык компания долбоорду ишке ашырууга эң төмөнкү бааны сунуштап, сынактын негизги талабын аткарды. Май айында конкурс жарыяланды. Бүгүн саат 2:00 экинчи баскычтын конкурстун катышуучуларынын сунуштун ачылышы болду. Эми экинчи баскычта 3 компания сунушун берди. 2 россиялык, 1 китайлык. Акционерлик коому концерн радиостроения Вега сунушун 4 миллиард 800 миллион сом. Кытайлык Shenzhen Sanwen Intelligence 2 миллиард 654 миллион сом. Анан болсо безопасность информационных систем компаниясы 5 миллиард 667 миллион сом расмий түрүндө коммерциялык сунушун берди. Ошондо сынактын шарты боюнча эң төмөнкү бааны сунуштаган компания баягы алдыга чыгыш керек эле. Кытайлык компания алдыга чыгып деп айтсаңыз да? Азыр болсо конкурстук комиссия мамлекеттик сатып алуу мыйзам негизинде расмий түрүндө чечим кабыл алышы керек. Качан кабыл алат чечимди? Азыр так айта албайм. Бирок тез арада болуш керек. Буга чейин Орусиялык БИС компаниясы 2 компания техникалык шарттарга жана квалификациялык талаптарга жооп бербесе да, жыйынтыктоочу турга өткөрдү деп Маалымат технологиясы жана байланыш комитетин сотко берген. Бирок аталган агенттик соттон эч кандай билдирүү келбегенин айтты. Орусиялык БИС компаниясы жанагы 2 атаандаш компаниянын үстүнөн арыздан даттанып сотко кайрылды го. Межелүү сотко анан алар ишти карагандан кийин эгер БИСтин тарабына чечим берип койсо кандай болот? Анда сынактын немеси жокко чыгабы? Бул маселе боюнча азыр маалымат бере албайм. Себеби соттон эч кандай расмий документтер бизге келе элек. Келгенден кийин биз расмий түрүндө комментарий беребиз. Жалпы наркы 5 миллиард 791 миллион сомго бааланган долбоордун алкагында жеңүүчү компания өлкөнүн 17 шаарына жана 73 калктуу пунктуна 306 фото жана видео байкоочу аппараттык программалык түйүн орнотот.